пакеттерин туура сатуу боюнча сабактабыз. Кош келдиңиздер сабакка. Ал эми умра пакеттерин сатууда кардар менен турагенттин ортосунда диалог кандай жүрүшү керек? Кыскача мисал иретинде саламдашуунун ар кандай түрү бар. Кээ бириңиздер мисалы саламатсызбы деп жазса ассалам алейкум деп кайрыласыздар, мисалы да. Кээ бир учурда бирөө ассалам алейкум деп жазса биз саламатчылык дешибиз мүмкүн да, эми ар кандай учур болуп калат. Кардар менен бир толкунга түшүү мына ушул саламдашуудан башталат. То есть кардар сизге кантип кайрылса, демек ал адамга ошентип кайрылуу ыңгайлуу. Ал адамдын өзүнө ыңгайлуулугун, өзү тандаган ыңгайлуулугун сыйлоо бул биздин ишибиз. Кандай кайрылса ошондой жооп берүү. То есть саламатсызбы десе саламатчылык деп. Кээ бир учурда көп эле ушундай бир учурлар кездешет. Саламатсызбы деп жазсаң ваалейкум ассалам, мусулман болгондон кийин ассалам алейкум дешибиз керек деп ошол жерден баягы мугалим окуучу ойноп башташат да. Ар ким өзү билет кандай учурашат, кандай ыңгайлуу. Мусулман экенин албетте эч ким унутпайт, бирок ошол эле учурда сиз менен диалог түзүп, сизден соода кылайын, сизден маалымат алайын деп келген адамды ошол саламдашуу учурунан баштап иренжитип алышыңыз мүмкүн. Демек, саламдашууга көңүл буруу маанилүү, И ошол эле учурда бизге умра пакет керек эле, же болбосо умрага барайлы дедик эле, биз 2 адамбыз, же 3 адамбыз, же 1 адамбыз деген сыяктуу кайрылуулар менен кайрылганда биринчи очередте датасын тактайбыз. Датасын тактайбыз дегенде кандай? Мисалы, февраль айына любой датага барышыбыз мүмкүн, же болбосо февраль айынын баш жагында, орто ченинде, аягында деген сыяктуу. Ошол эле учурда кээ бирки адамдарга мисалы бизде ар бир адамда өзүнө жараша текеберлик жашайт да. Бюджетин аныктап сизге арзаны керекпи, кымбаты керекпи, же болбосо эконом пакетпи, ушул сыяктуу нерселер менен биз кардарды иренжитип алышыбыз толук мүмкүн. Баягы ар бир адам ичинде кичине болсо да текеберлик жашайт дегендей, сен мени ким деп ойлоп атасың деген күртөйлөр чыгып калат да арадачы. Ошон үчүн сөзсүз түрдө даталарын күн, канча күнгө барат, кандай турду издеп жатат, анын ою дагы кандай тур, ошол пакетти, кардардын көңүлүндөгү пакетти анықтап алып туруп, анан бюджетин аныкташ керек. Бизде негизги моомча түрү бар, же мындай түрү бар. $1200, $1400, $1600. Ушулардын арасынан тандасаңыз болот. Кайсынысын тандайсыз? Кааласаңыз баардыгы жөнүндө маалымат берем. Сиз үчөөнүн арасынан бирөөсүн тандаңыз. Мисалга да, то есть акчаңыз жетеби, жетпейби деген деп грубить эткенден көрө, өзүңүздө бар товардын артыкчылыктарын, өзгөчөлүктөрүн ачыктап берген жеңилирээк. И уважительно, да. Ошондой эле кардар бизге ушул примерно ушул ортодогу жакшыго же ушул 1200-дүңүз боюнча айтып кетиңизчи деп сразу эле мындай бизде айтат го баягы өлө турган жериңди айт дейт го, ошонусуңарындай чөнтөгүндөгү акчасына ылайыгын сразу эле айтат. Бизге 1200-дүгү жакшы, себеби биз 2 адамбыз, сразу 2 адам болгондо өтө кымбаты кереги жок депчи. Вот. И ошо кардар өзү тандаган жеткиликтүү пакет боюнча анан ошол пакеттин ичин айтып бересиздер. Сөзсүз түрдө. Албетте кардардын ар бир суроосуна жооп берүү бул сиздин, биздин ишибиз болот. Көп учурда кардар тарабынан кайсы суроолор келет бизге? Баягы ушунчалык мен таң кала берем да, биз же ушунчалык зерикчел бир бизде ошто баягы арамза деп коет, орусча лентяй дейт го. Ушунчалык же арамза калкпызбы билбейм. Умра сапарына кетип аткан дээрлик жашы, карыларды түшүнөм, жашы улгайгандарды түшүнөм, бирок жашырактарды эле аз эле басамбы, анан автобус менен барамбы, жакын элеби, ушинте беришет да. Анан мен айтам, эми Алла чакырсын ар бирибизди. Көргөнчөк, баягы көз тойбой турган сололук деп айтып келишет да баргандар. Мен өзүм бара элекмин, иншалла, ниет кылып жүрөбүз.
Анан прогулка кылганча эле пешком басып ошол болгону 14 күнгө баргандан кийин 15 күнгө тоюп кыдырып алган жакшы го дейм да. Бирок эми ким билет, зыяраттар менен чарчап калыштары мүмкүн. Бардыгы эле ошол мейманкана менен Кабанын ортолугундагы метрди сурай беришет да. Отель экөөнүн ортолугу канчалык, алыстыгы, жакындыгы депчи. Бул ар бир пакетте мисалы февралдагы рейс, февралдын башындагы, ортосундагы же марттагы рейс болуп атканда сөзсүз түрдө макет, даяр макет Умра компания ушундай кылып берет. Даяр макет кайсы ажы башчы алып барат, канчасында кетип, канчасында келет, анын ичине эмнелер кирди, кайсы отелдер. И ошол отелдердин видеосу менен кошо жиберет. То есть Кабадагы отель, эми Кабадагы деп коем, Меккедеги отель и Мединадагы отель. Жана ошондой эле Каба менен отелдин ортолугу 500 метр, 1 километр, 3 километр, кайсы көчөдө жайгашкан бүт маалымат келет. То есть ошон үчүн ар бир тур пакетти сатып атканда, ар бир тур пакет деген ар бир рейсти да. Мисалы 10 февралга сата турган болсок, мына ошону толук изучать этип аласыздар. Ошол жерде, ушул жердеги суроолорго жооптор чыга берет. И ошону кардарга айтып бересиздер. Мисалы, мен сиздерге сразу жообу менен айта албайм да, себеби алдыда иншаллах канча тур пакет сатасыздар, ар бир умра пакеттин ичи ар башка болот. То есть ар башка отелде, ар башка ажы башчы менен, ар башка датада болот. Ошон үчүн эң эле көп берилген суроолор мына ушул суроолордун топтому болот. Ушул суроолорго сиздер деле мисалы Умра компанияга бере турчу сурооңуздар ушулар эле болот да. Мейманкана менен Кабанын ортолугун тактап алуу, тамагы берилеби, берилбейби, аны тактап алуу, топ жетекчи, мисалы Умра башчы ким, аны такташ, зыяраттын программасы кандай, кошумча төлөмдөр барбы, зыяраттын программасы кайсы күндөрү каяктарда болушат, кандай экскурсиялар кошулат, балким Кызыл деңизге барып калат, балким дагы башка жактарга барып калат, мисалы тоолорго алып чыгып калышы мүмкүн. Алар үчүн канча сомдон, эгерде кошумча төлөмдөр болсо канча сомдон төлөнөт, канча сомдон жыйналат. Сизге толук бүт тамак ашы менен комфорт пакетти сатып алган кардар андан сырткары канча доллар, канча сом айтор жанына запас акча алып алыш керек. Мисалы мен кардарларга айтканда мынантип айтам да. Азыр мага тур пакетиңизге төктүңүз, Умра пакеттин акчасынан полностью кутулдуңуз, виза, авиабилет, гостиницаңыз, жеп ичкениңиз 15 күн бою кыжалат болбойсуз. Эми ошол 15 күндө сиз канчалык чыгымыңыз бар? Магазинге, нарак-биракка ошол жерде же ошол отелдеги берген 2 маал тамак жетеби? Балким өрүк-как, мейиз, ушундай бир сухой нерселерди пурут алып бир маалында ашказанды алдайсыз. Айтор ушундай бир даярдыктары боюнча дагы айтып өтүшүбүз керек да. Анан белек бечкекке канча доллар сарптай аласыз? Мына ошону гана ойлоңуз. Умра пакетиңиз толугу менен бүттү деп мындайча айтканда кардарга мындай жеңилдик берем да. Жеңилдик берем. Жакшы болбоду, кутулдум дегенсипчи. Эми колуңузга кирген сомду доллар кылып кое берсеңиз, жөнөп кеткичеңиз кыйла доллар кылып коесуз. Барганда өзү ажы башчылар өздөрү анан сиздерге акчаңыздарды алмаштырганы жардам беришет деп маалымат берем. Так, пакеттин баасын кардарга түшүндүрүү. Пакеттин баасын түшүндүрүүдө мисалы эмнесин түшүндүрөбүз? Айырмачылыгын. Ошол эле $1200 алайлы. $1200 эмнелер кирет? Ошол баанын ичине эмнелер кирет? Бул жерде жазып койгондой эле авиабилет, отель, трансфер, зыярат, виза, камсыздандыруу. Ал эми жанындагы пакет мисалы $1400 деп турган болсо, 1200 экөөнүн ортосунда эмне айырмасы бар? Ошону түшүндүрүп беришибиз керек. Балким эконом алгысы келбей, комфорт алып калаттыр да мисалы. Көп учурда мен ушундай бир өзүбүзгө караштык эле тааныштардан ушундай бир эме угуп калдым, отзыв. Мынтип айтты да, биз эконом пакет менен барып алыппыз. Менден алган эмес, башка жактан алган. Эконом пакет менен барып алыппыз, аябай кыйналдык деди. Аябай кыйналдык.
бирок эми ал жакка барып келгенден кийин наалыбайын деп саткан адамга кайрылган жокмун деди. Эми бирок ал саткан адамга кайрылган жок, кыйналды. Бирок ошол саткан адамга эми билет алганы да кайрылбайт да, же башка жакка тур алганы да кайрылбайт. То есть ал адам кардарын жоготту. Анан комфорт менен экономдун айырмачылыгын мен ачып бергенимде аябай таң калды да, ошондо ошентип айтып берсе биз комфортту тандамакпыз депчи. Көп учурда кардарлар баягы бизге кайрылат. Эгер өздөрү билсе, өздөрү билип эле алып кете бериш керек эле да. Билбегени үчүн бизге кайрылат. Биз туура маалымат беришибиз керек. Бул биздин жумушубуз. Туура маалымат жетпегендиктен туура эмес турпакет тандап алышат. Түшүндүңүздөрбү? Көп учурда мындай катачылыктар эмнеден улам кетет? Эптеп сатышым керек. Өзүнө кала турчу ошол бир $50, $100, бир $30-40 үчүн ошондой аракеттерге барат. Ал $30-40 үчүн толук маалымат бербей эптеп мактап сактап ошону сатты. Ал адам 15 күн бою өмүрүндө 15 күн ошол жакта кыйналып келди да. Хотя ал жакка барганда эчтекени ойлобой только зыярат кылыш керек. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн биз же плюс, же минус жагыбыз тиет да кардарларга. Айрыкча бул жөнөкөй бир тур болбогондон кийин умра пакеттерине өтө серьезный көз карашта карашыбыз керек. Кардар үчүн умра жол көрсөтмө, сапар дептери, Мединадагы зыярат тартиби, Меккедеги тартип, талаптары, мисалы эркектерге ихрам болуш керек, аялдар жолукта болуш керек, кандай тапичкелерди алыш керек. Бул жөнүндө умра компаниядан көрсөтмө алсаңыздар болот. Ошол эле макет, видео, отелдердин видео сүрөттөрүнө берген умра башчы болобу, айтор компаниянын өзүнөн аласыздарбы, айырмасы жок. Интернеттен изденесиздерби, ишенимдүү булактардан маалымат алып, өзүңүздөр үчүн кардарга сапар дептери азыр PDF форматында электрондук түрдө жасап алсак болот. Ал эми зыяраттар боюнча, Меккедеги, Мединадагы зыяраттар тартиптери боюнча көбүнчө бизде умра башчылар маалымат берет жана китепче таркатылат. Негизи айттым го, баягы компания тарабынан бериле турчу жилети, ушул умра китепчеси, дагы сумка берилет, жайнамаз берилет. Мына ушулардын баардыгын ар бир умрачыбызга колуна жетип тийишине биз көзөмөл кылышыбыз керек. Учуп кеткенге чейин дегеним ошонун. Булар менен иншаллах чөт эле биз өзүбүз дагы умра кылгандай эле болуп кетебиз да. Ката кетирбөө үчүн ар бир турагентке чек-лист колдонуңуздар дейт элем. Бул чек-листти тетрадыңыздарга даяр кылып жазып алып, кандай кардар, умра пакет сатасызбы, жөн тур пакет сатасыздарбы, авиабилет сатасыздарбы, айырмасы жок. Паспорттун мөөнөтүн текшердиңизби, өзүңүзгө өзүңүз отчет иретинде галочка койдуңуз, ооба. Срогу бүтө турган срогун даже ошол жерге жазып койсоңуздар болот. Аты туура жазылдыбы, латын тилинде жазып, паспорттагыны көчүрүп, канчалык деңгээлде туура жазылды, аны текшеришиңиздар керек. Төлөм өткөн өтпөгөндүгүн, то есть кардарыңыз сизге которду, сиз компанияга которуп атасыз да. Ошол толук өткөрүлүп берилдиби, кайсыл бир сиздин катачылыгыңыз үчүн аркадан калып калбаш керек ошол рейстен. Андан кийин отель менен учактын даталары шайкешпи? Аны кантип текшересиз? Мисалы, сиз паспорттун кабыл алдыңыз, акчасын кабыл алдыңыз, компанияга өткөрүп бердиңиз. Компания сизге ваучер чыгарып берет. Буга чейин тур сабактарында өткөнбүз, нолдон окуганда еще ваучер өткөнбүз. Ваучерде гостиницасы, отелдери, учактары баардыгы, кайтып келаткан учактарынан бери баардыгы сиз эмнеге акча төлөгөн болсоңуз ошонун баардык ушул кызматтарга, ушул услугалардын акчасы төлөндү делинген кагаз болот. Мына ошол подтверждающий кагаз. Ошол подтверждающий кагазды сизге электрондук түрдө, сөзсүз түрдө компания жиберет. Паланчаева паланча Бишкектен Жиддага учат, мынча күн Мединада, мынча күн Меккеде болот, кайра обратно мынчасында учуп келет деген полный маршруттук квитанция бар. Ваучер маршруттук квитанциялары менен бүт жиберилет. И ошону ачып, окуп,
отельге заселениясынан бери канчада кирет, канчада чыгат, айтор ошолорунан бери бүт жазылуу сиздин жумушуңуз. Ошолорду текшерип, балким туркомпания тарабынан кеткен катачылыкты дагы ошол жерде оңдотуу. Түшүнөсүздөр Булар өздөрү билет, өздөрү сонун кылып коет эмес. Ал жакта деле ката кетет, ал жакта деле адамдар иштейт. Баягы жаңылбас жаак мүдүрүлбөс туяк болбойт. Сөзсүз түрдө текшерүү. Эмне үчүн муну айтып жатам? Сөзсүз түрдө текшериш керек. Себеби дегенде бир ушундай учур болду. Бир жамааттын арасынан бирөөсүнүн билети бир күн эртеси күнү обратный келе турган билет эртеси күнү келе турган болуп калды да. Менин кардарым эмес болчу, как бир окуя катары уктум. Ошондон улам ушул чек-листти сиздерге берүүнү туура көрдүм. Сөзсүз түрдө муну авиабилетке, турпакетке колдонсок болот. Бул албетте зыян эмес. Практика жасоо үчүн бир пакетти тандап алабыз. Кардарга сунуштаганда кандай сунуштайсыз? Жана группалашыңыз менен түз эфирде именно ушул умра пакеттери тууралуу түз эфир суроо жооп эфиринде практика кылабыз. Кантип практика кылабыз? Бирөө кардар болот, бирөө турагент болот. Анан алмашабыз. Айтор мына ушундай ыкма менен бири-бирибиздин катачылыгыбызды оңдоп, тууралап такшалабыз. Түшүнөсүздөр Анда мен сабакты жыйынтыктайм. Буюрса практикадан көрүшкөнчө бул сабактарды практикада дагы талдап, дагы да суроолоруңуздарга толук кандуу жоопторду иншаллах сабактан беремин.